Бул кадрлар Ош шаарындагы көп улуттардын башын бириктирген Достук сарайынын имаратынын мурунку көрүнүшү. Эскилиги жетип, начар абалга келген имарат бери дегенде эле 40-50 жылдардан бери капиталды оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бул жагдай Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин көз жаздымында калган жок. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев сентябрь айында рейдтик кыдыруу учурунда Кыргызстан элинин ассамблеясынын Ош шаардык бөлүмүнүн шарты менен да таанышып чыкты. Анда кала башчы каралбай калган имаратты тез арада оңдоп түзөө тапшырмасын койду. Октябрь 2025 жыл Дом ассамблея жерде биздин кылып жумуштардын Мэрдин тапшырмасына ылайык Достук сарайынын оңдоо курулуш жумуштары 2025 жылдын октябрь айында башталып, кыска убакытта толук аяктады. Ассамблеянын имаратынын чатыры толугу менен жаңыланып, ашканасы оңдолуп, ички жана сырткы бөлүктөр актап сырдалды. Эшик терезелер толук алмаштырылып, электр тутумдары жаңыртылды. Ал тургай ажатканалары да оңдолуп, эмеректери да жаңыларын алмаштырылды. Бул жаңылануу жаңы кызматташтыктын, улуттар аралык диалогтун жана маданий байлыктарды сактап, өнүктүрүүгө багытталган жаңы барактын башталышы болуп саналат. Аталган имараттын толук оңдолуп жаңыртылышы көп улуттук коомубуздун биримдигин чыңдоого, ар түрдүү этностордун өкүлдөрү чогулуп, өз ара түшүнүшү жана ынтымак багытында иш алып баруусуна жаңы шарттарды түзөт. Ассамблеянын жаңыланган имараты биримдиктин, тынчтыктын жана достуктун символу. Ал өлкөдөгү этностор ортосундагы мамилени чыңдап, келечектеги биргелешкен долбоорлорго жаңы дем берет. Ошондой эле Ош шаарындагы балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борборунун жаңы имараты да толугу менен жаңыланды. Мэрия тарабынан 2025 жылдын сентябрь айынан баштап борбордун имараттын капиталды оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, керектүү эмеректер, жабдыктар менен камсыздалды. Чатыры жабылып, бөлмөлөрдүн полдору жаңыланып, сырдалды. Ашканасына жаңы электр печкалары, аба алмаштыруучу системалар орнотулду. Балдар үчүн жаңы унитаздар, раковиналар, керебеттер, эмеректер коюлду. Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга керектүү шарттарды түзүү иши мэр Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен колго алынды.